Салам достор, Акылман ТВ каналы сиздерге бир канча жөнөкөй жана пайдалуу болгон WhatsApp'тын кызыктуу опцияларын топтогон. Кеттик анда. Биринчи опция — жазылган билдирүүңүздү өчүрүүгө болот. Эгерде сиз адашып туура эмес жазып алган болсоңуз, анда дароо өчүрсөңүз болот. Окуп жаткан адамдын телефонунан жана сиздин телефонуңуздан да өчүп кетет. Эсиңизде болсун, бул функция сиз жазып жөнөткөндөн кийин 7 минуттын ичинде өчүрүүгө болот. Экинчи опция — геолокация менен бөлүшүңүз. Бул функциянын жардамында балаңыздын же жубайыңыздын кайсыл жерде жүргөнүн билсеңиз болот. Болгону WhatsApp'тын настройкасына кирип, жандырып коюу керек. Өзүңүздүн кайсыл жерде жүргөнүңүздү да бөлүшсөңүз болот. Үчүнчү опция — түстүү статус. Бул функциянын жардамы менен сиз WhatsApp'тагы статусуңузду ар кандай светке жана ар кандай шрифттер менен кооздоп жазсаңыз болот. Достор, көңүл буруңуздар, каналыбызга жазылганды унутпагыла. Ал үчүн сиз болгону подписаться деген кнопканы басып, андан кийин коңгурчону басып койсоңуз, сизге кийинки киргизген кызыктуу видеолорубуз заматта сизге кабарланып турат. Төртүнчү опция — WhatsApp'ты компьютерден ачуу. Компьютериңизде интернет болсо, анда web.whatsapp.com сайтына кирип, өзүңүздүн WhatsApp'ыңызды ачсаңыз болот. Ал үчүн сиз телефонуңузга WhatsApp'ка кирип, настройкасынан Web WhatsApp деген опцияны тандап, андан кийин компьютериңиздин экрандагы ачылган QR кодду сканировать этсеңиз, сиздин WhatsApp'ыңыз компьютерден ачылат. Бешинчи опция — контагыңызды экранга чыгаруу. Жакын адамыңыз менен баттан жазышып турсаңыз, анын телефонуңуздун башкы менюсуна ярылык кылып, иконкасын чыгарып койсоңуз болот. Ал үчүн сиз көрүп тургандай кылып чыгара аласыз. Алтынчы опциясы — WhatsApp'тагы тексттердин форматын өзгөртүү. Жазышып жатканыңызда тексттердин формаларын сиз көрүп тургандай кылып өзгөртүп жазсаңыз болот. Ал үчүн болгону сиз тексттин алдында жана аягына жылдызчаны коюп, же болбосо атайын символдорду койсоңуз, тексттин форматтары өзгөрүлөт. Жетинчи опция — 60 күн. Эгерде сиз WhatsApp'та 60 күн колдонбосоңуз, анын ичиндеги бардык жазуулар жана сүрөттөрүңүздүн баарысы өчүп кетет. Кайрадан сиздин аккаунтуңуз жаңы аккаунт катары эсептелинип калат. Андыктан WhatsApp'ты колдонуп туруңуздар. Достор, кийинки чыгарылыштан жолукканча аман болгула. Лайк басып, каналыбызга жазылганды унутпагыла.